Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз мекеним Кыргызстан. Балдар, биз Кыргызстанда жашайбыз. Андыктан Кыргызстандын тарыхын баарын билишибиз керек. Кыргызстанда 7 аймак бар. Алар Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас, Нарын, Ысык көл. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан Кыргызстандагы элдердин көпчүлүгү мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Биздин кыргыз жерибиз абдан кооз, биологиялык жана географиялык жактан төп келген кереметтүү жер. Биз кыргыз жерибиз менен сыймыктанышыбыз керек. Кыргыз жери адамдын көз жоосун ала тургандай кооз, кереметтүү, касиеттүү өлкө. Кыргызстандын чебиндей болгон көк мелжилеген бийик тоолору, шаркырап аккан суулары, кызыл-тазыл гүлдөрү, бийик мекендеги жапайы жаныбарлары, сулуулуктун, байлыктын баары биздин мекенибизде балдар. Кыргыз жери кеңге бай өлкө. Алтын, көмүр, уран, сурма, туз жана ар кандай минералдык суулар Кыргызстандан чыгат. Кыргызстандын ар бир облусунда адамды тамшандырган кооз жерлери жана тарыхый мурастары бар. Кыргыз жерибиздин тоолоруна, жаратылышына суктанып, көптөгөн мамлекеттерден туристтер, чет элдиктер, меймандар келип эс алып кетишет. Кыргызстан өзү чакан мамлекет болсо да, тоолору, суу сактагычтары, жаратылышы менен бүт дүйнөгө таанылган. Кыргызстанда жаныбарлар абдан көп. Алардын кээ бирлери жоголуп, азайып бараткандыктан аларды кызыл китепке киргизип койгон. Кызыл китепке кирген жаныбарларды кармоого, өлтүрүүгө тыюу салынат. Кыргыз жерим дүйнөнүн кооз жери, ак калпактуу меймандос кыргыз эли. О адамдар, салымыңарды кошкулачы, өркүндөп өсө берсин Кыргыз жери.